Ассаламу алейкум, урматтуу биздин Мусту YouTube каналыбыздын катталуучулары, саламатсыздарбы? Бүгүн биз Өзгөндүн Красный Маяк айылындабыз туугандар. Жана Медет Саяпкердин айылына келдик. Бүгүн сиздерге бир 6 атты тартып көргөзөбүз. Арасында улактын күчтүү аттары бар, 5-5тин аттары бар. Бүгүн 26 ноябрдагы көргөзүүнү сиздер менен баштайбыз. Биринчиден Саяпкер менен саламдашып алалы. Таксыр кандайсыз, жакшысызбы? Жакшы. Иштериңиз, ден соолуктар жакшыбы? Өзүң кандай? Жакшы экен. Кудайга шүгүр. Бүгүн 6 ат чыгарабыз дедиңиз, Иншалла. Биринчи мына тайдан баштайт окшойбуз. Бул тайды өткөндө чыгарбадык беле, Замир? Көбү кандай деп ойлоду, мен 120 деп аттым, кем аз экен. Мында болор эле баасын айтып коеюн деп чыгардым да, бүгүнчө. Мына бул тай 1 жаш 3 айлык да. 1 жаш 3 айлык. Туулган данчак менен донский порода менен Полшанын Аргыны. аргындашылган. Бул 1 жаш 3 айлык тай. 1 жаш 3 ай. Калта тай экен да ошондо? Калта тай. Бунун үчөөлөрү недерин көрдүңүздөр? Биз негизи баасын 100 миңге коюп да, болуп турган баасы 100 миңге беребиз. Болуп турган акыркы баасы. чекит коюлган баасыбы, Ооба. Мисалы бул тайды көрдүңүзбү? Анча чоң кунандардан чоң да. Өтө Бул деген бул келечеги бар да bununча. жакшы кылып үйрөтсө, жакшы кылып үйрөтүп. Мурун деген биринчи даже ноктор салып өткөндө көрдүңөр го. Улуу келген азыр кыйла үйрөтүп койду. Бул мүчөнү 4 мүчө дейт да. Баарды өзүнө келишкен. Бул жакшы чоң ат болуп берет да. Bir үйгө жакшы бир ийри алып келип турган жылкылардан болот иншалла. Мүчөлөрүңөр 4 жагында эле көр. Азыр бул 1 жаш 3 айлык аргын порода тайды мындай айландырып сиздерге тартып көргөзөлү туугандар. Бийиктиги дагы аябай бийик экен, мындай кунан менен тең болуп турат, мындай чоңдугу дагы. Өткөнкүдөн мындай өзгөрүп дагы калыптыр, Мындай колго үйрөнүп, мындай жоош болуп калыптыр. Өткөндө азыраак эле туугандар. Андыктан бул биринчи номердеги аргындашылган тайдын баасы 100 миң сом деп коюлуптур. Бүгүн сиздерге 6 атты тартып көргөзөбүз. Андыктан туугандар, бул акыркы чекит коюлган баасын сиздерге азыр айттык. Андыктан чалыңыздар, Медет Саяпкердин номерин мен экранга коюп коем, ошол боюнча чалып же болбосо келип көрсөңүздөр болот. Азыр бул тайды мындай кашкасын дагы сиздерге тартып көргөзүп коеюн. Мына көкүрөктөрү. Бул биринчи номердеги тайды сиздерге тарттык. Арканкы эки бутун караңыздар. Мынакей туугандар, кийинки жылкыларга биз чоң жылкылар дагы бар арасында, ошолорду дагы тартып көргөзө берели. Бул биринчи номердеги 1 жаш 3 айлык тайдын баасы 100 миң сом деп коюлду. Мынакей биздин Мусту YouTube каналыбыздын катталуучулары экинчи номердеги жылкыны тартып көргөзүүнү баштадык. Азыр Медет таксыр өзү бул өтө күлүк ат экен. Ушуга мүнөздөмө бере берсеңиз таксыр. Бул свети бурул светке кирет. Биздин карабайырлардан жашы 3 жаш, эмне боюнча бышты да. Жашы боюнча бышты, Бышты. Ушуну жазга жаңасы болобу бул? Жазга жаңасы болот. Мүчөлөрү бар, бул таза карабайыр жылкысы. 3 жашар. Боюнун бийиктиги дагы бийик экен, таксыр. Бунун породасы кандай? Карабайыр булар. Карабайырбы? Өзүбүздүн эле. Буларда деген бул мындай Таза карабайыр. Бурул светтерде бир жакшы өнөр болот булардачы. Мына несин эле көрсөңөр, жакшы бурулдун эң начары болот, жакшы болот. Бул орто болбойт да. Мына эмне кабактарын кара, кулактарын деле мүчөлөрү аябай жакшы келишкен. Баасын деле. Баасын канча деп койдуңуз? Баасын 120 миңге койдук. 120 миң сом. Көргөндөр көрсүн, келип чабып деле көрсүн. Өзү кетиши жакшы экен, күлүктүгү. Аябай күлүкчүлүк. Ордунан жылышы, токтошу. Жаш да азыр. Бул улакка жүгүрү элекпи азыр? Жок, чабыл элек, Бир үйрөтүп койсо аябай жакшы ат болуп бергидей. Кетиши бар экен, мындай басыгын дагы көрөлү бул аттын. Кандай басканын байкаңыздар. Биздин Мусту YouTube каналыбыздын Саяпкер сынчылары деп койсок дагы болот. Азыр мына аттын кетишин караңыздар. Анан ушул атты 6 атты тартып көргөзүп атабыз. 6 аттын кайсы бири сизге жакты, ошону дагы
комментарийге калтырып кетсеңиздер болот. Мынакей туугандар, кетиши аябай жакшы экен. 120 000 сом коюпсуз да таксыр, а? Андан да кемитип бересиз сөзсүз, а? Ал келген клиентке карап. Мынакей туугандар, бул экинчи номердеги бурул кара байыр жазга жаңасы, азыр 3 жаштагы бышты тартып көргөздүк туугандар. Андыктан кимге жаккан болсо, сайапкердин номерине туура эле чарсаңыздар, өзү жооп берип, же болбосо келип көрүп кетсеңиздер болот. Азыр мынакы бир айланып бутун көкүрөктөрүн адаттагыдай эле тартып көргөзүп коелу. Бул такасы барбы азыр? Азыр бар такасы. Такасы бар экен, а? Мынакей туугандар, бул экинчи номердеги атты силерге тарттык. Үчүнчү номердеги атка кезек берели. Мынакей туугандар, 3-чү номердеги атты биз көргөзүүнү баштадык. Азыр медет сайапкер бул атка кандай ат экен, канча жашта экен, улагы барбы жокпу, ошол боюнча өзү мүнөздөмөсүн бере берсин. Азыр аттын жүгүргөндөрүн силерге биринчи кезекте тартып өтөлү дагы. Тапылдап аябай жакшы жүгүргөн ат экен. Ылдам аттай көрүнүп турат бул жактан деле. Таксыр өзүңүз бир мүнөздөмө бере берсеңиз. Бул жерде качкан. Бул жашы боюнча 4 жаш, жаңасы. Жаңасы, Бир-эки жолу теке улакка чабылды. Кандай экен чабылганда өзүнүн немесин көргөздүк, өнөрлөрүн? Мына несин көрдүңөр го. Эми жаңасы быштын өзү топко салыштын деле кажети жок да, андайча атак ат жүрөктүү экен. Бул деле кара байыр жылкы да. Жаш эмне боюнча көбүнчө элдердин көбү менде сурантпай 100дүн тегерегине көп сурап атышат. Арзаныраак туруп атышат. Арзаныраакты. Жөндүү баада. Басын өйдө койбодук. Бунун баасын 110 000ге койдук. 110 000 сом, кеми бар экен. Жашы боюнча 4 жаш, жаңасы. Буту колу таза жакшы. Буту колу аябай таза экен, көкүрөгү да мындай жоон. Көкүрөктөгү бул аттын баасы 10 000ге койдук. 110 000 сом экен туугандар. Азыр айландырып бул атты силерге тартып көргөзөлү. Кимге жаккан болсо келип көрүп, чабып, өзүңүздөр сыныңыздарды берип алып кетсеңиздер болот туугандар. Мынакей бул 3-чү номердеги атты силерге тарттык. Мынакей туугандар, достор. Бул 4-чү кара ат болот булчу. Аркан туягак, жашы боюнча 2 асы 5 жашар. 5 жашар. Бул ат 5-5ке аябай үйрөнгөн ат. 5-5кечи. 5-5 ат экен, а? Анан берки аламан улакка аябай үйрөтүлдү. Бери бур, беки, бери бур. 5-5ке дайыма эле чабылып жүрөбү же? 5-5ке ушул бала өзү үйрөттү. 5-5 тайгазанын алдына барып токтойт. Яйдыгы Тайгазан жакта болбодук, мен Тайгазандан көргөзөйүн дедим эле бул аттычы. Анан муну аламан улакка дагы теке отурга жакшы чуркап атат. Үйрөтүлгөн ат да бул. Даяр экен да, мындай экен да. Даяр ат. Сууту кандай? Сууту келгенби? Сууту келди, ат даяр ат. Ат даяр. Азыр алуу эле чапса болот да. Алуу эле чапса болот. Ооба. Эми негизи бардык аттар мындай да, Замир. Бардыгы 70-80 миңдик аттар да. Баасы эмес менен, баасы өнөрү менен өйдө болот да. Кулакка жүгүргөндүгү менен, күлүктүгү менен, а? Тазалыгы менен, күлүктүгү менен ошондой баа болот да. Буту колу дени сакпы да таксы болатын? Таза ат. Таза ат, а? Аябай жакшы бир агалары бар, өзү таптап, өзү эмне кылды, суутун багысын келтирди да. Беки атты бир эки жака бир чабып көргөзүп кой, поворотторун көргөзүп кой. Мынакей атты бир чабып туруп көргөзөлү туугандар. Аттын кетиши кандай, жүрүшү кандай. Анан сиздер менен чогуу баасына келип токтолобуз. Баасы канча дейт экен бул аттын? Жүгүргөнү, мисалы үчүн бурулганы, кетиши аябай жакшы экен. Таксы бул аттын баасын канча деп койдуңуз эми? Бунун баасын 150 000 кеми бар деп койдук. 150 000 сом кеми бар, а? Ат үйрөтүлгөн ат да. Такшалуу үйрөтүлгөн. Мынакей туугандар, ким даяр ат алам деп жүргөндөр болсо, 5-5тин жылкысы экен. 5 жаштагы 2 асы. 5-5 аны аламан улакка да. Аламан улакка дагы. Топко кирип чыгышы аябай жакшы. Мындай торпок улакка кичине чаканыраак болуп калбайбы? Торпок улакка чакан болушу мүмкүн. Чоң келегечи азыраак топко жарайт. Жарайт, а? Теке улакка бирок аябай сонун үйрөтүлдү атчы. Ушул бала өзү чабат.
ушул кулундан баштап ушул чоңойткон бул аттычы. Бул айылда. Кол бала экен да. Бул колу бала. Азыр бул парадасы кандай азыр? Парада карабайыр. 1.60 чыгат экен бою примерно. 1.55-1.60. 1.55-1.60-тын тегерегинде чыгат экен бул. А мисалы биз айтып атпайбызбы? Мисалы 150 миңге койдум бул атты. Эми бул аттын өнөрү бар да. Жакшы үйрөнгөн ат. Булакка мисалы любой адам алып барып, булакка кеңири чаба берсе болот. Чаба берсе болот. Анча адам үйрөтөт. Үйрөтүлгөн аттын Бул ушул айылдын атыбы? Бул айылдын аты. Ушул жерден билген атыбыз. Мынакей туугандар азыр. Өзү үйрөтүп, өзү чапкан. Ушул жигит өзү үйрөтүп, өзү чабып мындай кол бала тайынан баштап өзү чоңойткон экен бул атты. Азыр буттарынан айландырып сизерге тарталы дагы. Азыр аттын бир басыгын дагы бир көрүп коелу. Секин бастыргын. Секин бастырчы. Мынакей достор, көрдүңүздөр бул атты, байкадыңыздар. 4 номердеги атты сизерге тартып көргөздүк. Баасы 150 миң сом, булакка даяр 5 жаштагы 2 асыят экен. Андыктан 5-6 азыр чоң аттарга тартып көргөзүүнү биз баштайбыз. Андыктан биз менен чогуу болуп, эгерде биздин каналга каттала элек болсоңуздар, катталып, жылкылар тууралуу, жылкылардын бааларын медет сайапкерге ат боюнча суроолор болсо, суроолорду комментарийге жазып, биз алып бергенге, суроолорду жооп алып бергенге ар дайым тартып көргөзөбүз. Мынакей туугандар, азыр бир аябай чоң атты сизге тартып көргөзөлүм. Мынакей караңыздар, чоң аттын жүгүргөнү. Азыр жанынан тартып көргөзөбүз. Медет таксыр кандай буга чоң атка мүнөздөмө берет, ошол боюнча угалы. Таксыр бул өтө чоң ат экен. Бул канча жашы кандай бул ат? Бул жашы боюнча 4 жаш, жаңасы да. Жаңасы, Бул неден келген? Бул көрдүңөрбү? Бул чоңдугун ойлойт да, көп чуркай албайт да. Аябай катуу чуркайт. Катуу чуркайт экен. Биз булакка чалып көрдүк. Топко да кирип чыгышы, качышы аябай сонун чыкты. Буга Улагаштыбы? Улагашты, бирок буга деген бул чоң атка бир жакшы палвандар миниш керек да. Палван жараш керек экен буга. Буну теке улакка же мындайга кор да. Чоң келенин аты да бул. Боюнун бийиктиги канча чыгат? 1.65, 1.70 да бою. 1.70ке барып калат экен, Мүчөлөр аябай сонун. Мына басып кеткендер алдысынан көрсөңөр, бирок аягы жеңил ат да. Бунун кайман аты кандай? Бул кайман аты БТР деп атаганмын. БТР. Мурунда БТРиңиз бар эле азыр? Бар эле, кут ошол неден, бирок бул алдан узунураак, алдан жоонураак. Азыр келгенде көкүрөктөрүн көрөсүңөр го. Көкүрөгү 1.54 чыкты да. Нет, то есть 54 сантиметр чыкты да. Бул Көкүрөгүнүн кеңдиги, кеңдиги да. Булар супер көкүрөктөргө кирет да, 54 сантиметрдегилерчи. Анан неси дагы аттын мындай. Кoko эми тарбия болду, бирок неси жөндөмү жакшы чыкты да. Булаккачы. Акжал экен өзү дагы. Өзү дагы акжал. Мына мүчөсүн көрүңүздөр. Бирок адамга жакын жылкы, бирок буну палван миниш керек да. Палван адам миниш керек. Анан жөнөкөй эмне кылган кор жылкы. Мына мүчө несине көрсөң, мүчө узун. Мындай булчуңу дагы өтө булчуңдуу ат экен. Мүчөсү дагы келишкен, жакшы. Жылкыда көрүнүп. Бунун пародасы кандай таксыр? Пародабы? Владимирский менен, Владимирский менен. Мына англичандар аргындашып калган. Өтө мындай бийик жылкыдай. Мына көрсөңөрбү? Көкүрөгүнүн кеңдигин кара. Азында алыстан мына таксыр менен ушул аттын турганын салыштырып дагы көрсөңүздөр болот. Чоңдугу кандай чоң экенин өзүңүздөр дагы байкаңыздар. Бою 1.70 сантиметр чыгат экен, башы дагы мындай чоң баш БТР кайманатындагы жылкынын жашын сурап кой. Жашың канча дедиңиз таксыр? Жаңасыбы? 4 жаштагы жылкы экен. Мына аркаңкы соорусуна тартайын десем уже кол деле бийик кылып тартыш керек экен. Кол жетпей атат мынакей. Карап байкап көрүңүздөр. Аттын жүгүргөнүн дагы азыр дагы бир сынап көрөбүз туугандар. Баасын канча дедиңиз таксыр? Баасын 300 миңге койдум. 300 миңден кем түшүрүп беребиз. 300 миңден кем бар, Асканда мисалы 15 миң долларлык, 20 миң доллар, 10 миң долларлык деген аттардан жакшы да. Туура. Мына атты көргүлө. Буту колу таза, кепилдик бар. Буту кол таза, алга кепилдик беребиз. Ошон үчүн биз аттар теришибиз кыйын болуп атканда дагы. Ошо көптөн бери неме болбой чыкпай калдыңыз. Көрсө аттарды терип жүрүпсүз да, таксыр. Алышыбыз кыйын болот. Көп жерге барсаң, же буту же несинен же бир айып болот. Аны малбазардан алсаң дейбиз, малбазардан ала албай жүрдүк да.
Эми бизде деген көрүп атасың 80%ке телефондон алып койтат да. Анан ал бизге деген мага мойнума болгон аманат да. Bir koy verçi. Atты кой бергенин карап коелу бир. Кетишинде айып жок мына. Бул айлар 20-30 метрден уже чачырап бери келип турат. Мынакей кел атканын көрүп коелу. Бул БТР кайманатындагы 4 жаштагы быштынын кел атканын байкаңыздар тугандар. Ат кандай экен, кимге жакты класс басып бул аттын видеосу менен бөлүшүңүздөр. Мынакей тугандар, бүгүнкү көргөзүүдөгү эң бир жакшы атты дагы силерге тартып көргөзүп баштайлы. 6-номердеги атты таксыр өзү мүнөздөмөсүн берсин. Бул ат замир өткөндө да жабыс менен чыгарып койду да, көбү жабы чечип принципилеп не кылышты. Бул атты баягы балама деген ат бузулган ат эле го, ат тазаладым. Атты улакка чаптым. Аттын улагы чоң галага кеңири кирип чыгышы, качышы. Бул атка бул карегер да. Кайманаты карегер бе? Карегер. Ат топто турушу, бурулушу, повороттору, анын баасында эле негизи сатпай турган ат эле. Мага кичине акчадан сарып алып сатышка туура келди. Эми негизи эле болор жерин баасын айтып коеюн. Болор жерин баасын айтыңчы. Бунун бою 1.72 да. 1.72 чыгат, Жашы боюнча 5 жашар 2 асый. 2 асый. 2 асый. Улак кандай улак болсун чаап көрсө болот апарып. Кепилдик бересиз? Кепилдик берем. Себеби чаап көрдүм да, чоң галага кирип кылып көрдүм. Аттын ортого кириши, бурулушу эч кандай айып жок. Ошол бул атты деген 5 айлап тазаладык да. Мен билишимче бир 6 айга болуп калды. 6 ай болду. Ат эми мына бир чара маканы мардеги менен койсок дагы жеп коет. Мардеги менен жеп салат. Аппетит крокодил болуп калыптыр да. Ат ошо ат карегер. Карагер деген кайманат. Бул күйбөй турган ат. Ценасин 350 миңге койдум. 350 миң. 5000 доллар экен да? 5000 доллар менен айтканда. Берем атты. 500 доллар. Эми бул бирок ал акча сатпай турган ат эле негизичи. Эми не ушундай экен да. Муктаждыктан болом деген. Сатышка туура келди ат. Мынакей тугандар, бул атты көрүп жатсаңыздар, бул ат 6 ай мурун келген видеолор дагы бар. Кандай келгенин өзүңүздөр дагы бир карап көрсөңүздөр болот. Бир аттын несин көргүлө, качышын эле келип чалып көрсөң. Келип чалып көрсөңүздөр болот деп таксыр өзү айтып атат. Мынакей ат биринчи келгенде аябай мындай ооруп келген, ушул атты ушундай деңгээлге жеткирген мына саяпкерге дагы рахмат айтып койсо болот тугандар. Азыр бул ат баарына даяр болуп, улакка чабып көрүп, чоң кепилдиктерди мына берип атат. Баасындагы мындай миллиондой эле 350 миң сом деп баасын коюптур. Ошондо доллар менен чагып көргөндө 5000 долларга айланып калат экен. Азыр бул атты бир жүгүргөнүн бир сынап көрсөк, боюнун бийиктиги 1.72 сантиметр чыгат экен. Азыр нары бери чаптырып, биринчи басыгын көрүп коелу. Аттын басышы кандай? Мурунку чыгарылышта бул атка мындай жабуу жабып чыгарган эле. Анда көбү айтышкан жабуусун алып коюп дагы бир чыгарышпаптыр деп. Мынакей ошондон улам бул атты азыр чабып дагы көрөлү. Басыгын байкадыңыздар, кандай кетет экен. Көрүңүздөр тугандар. Эгерде кимге жаккан болсо, саяпкердин телефон номерине чалып, мен экранга коюп коем, ошол боюнча чалсаңыздар болот. Оозу дагы аябай жумшак экен. Улак ачканда ушундай темпте кетет экен тугандар. Андыктан чалыңыздар 0777 43 05 60. WhatsApp номер 0708 032 538 номерлерине кайрыласыздар. Аттын келишин дагы бир сыйра байкайлы. Атта айып жок, жакшы кылып оңдоптур. Териси дагы уже жалтырап өзүнө келип калган мал экен. Кыскасы чабында келишсе, жарашса өтө жакшы ат болуп берет. Ким алса дагы күйбөйт деп саяпкер өзү айтып атат. Андыктан тугандар, атты келип чабып көрүп баалаңыздар. Азыр поворотторуна бир сыра
тарталы. Ордунан токтошу айып жок экен. Мынакей туугандар, сиздерге ушул 6 атты тартып көргөздүк. Кимге кайсы ат жакты? Ошол боюнча дагы комментарий жазып кетиңиздер. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ушинтип бүгүнкү көргөзүүбүздү биз соңуна чыгарабыз. Муз-ТВ каналына катталыңыздар. Бул аттардын видеосун бөлүшүңүздөр туугандар. Башка биздин жарандар ат алып, ат издеп жүргөндөр, ат караштырып жүргөндөр алып койсоңуздар болот. Баалары дагы өтө кымбат эмес, кымбаты кымбат. Ортолору орто баалар коюлду. Базарда деле көрүп атсаңыздар керек. Аттар 300-400 миң деген аттар деле чыгып атат. Андыктан туугандар, бул видеону жыйынтыктайбыз, соңуна чыгарабыз. Каналга катталыңыздар, саламатта калыңыздар демекчибиз. Сиздер менен мен бүгүн Замир бул көргөзүүнү алып бардым. Биздин номер 0550 91 31 30 WhatsApp номери. Саламатта калыңыздар туугандар.